буга ишенбейин дейсиң. Бул сөзгө ушак деп ойлойн дейсиң. Бирок ошого келетат да. Ушу маселе ашка жөнүнө оркоюп чыгып калып атат да. А жетим тоо мына ойлоп көрсөк Кыргызстандын келечегин, мамлекет катары келечегин чече турган эң чоң байлыктын бири да. Буга даже СССР убагында чоң Уралдыкка тийип, бул запас келечектеги запас деп тийген эмес да. СССРдын келечектеги запасы деп тийген эмес. Азыр болсо айтып атат, жок чекесинен берип эле миллиард долларды ала беребиз деп айтып атат. Эле андай болбойт. Лицензияны бербеди кытайлыктарга. Жетим тоонун баарына берди, чекесинен эмес. Баарына берди. Лицензияны баарына алды. Кудай шүгүр да сотко берип кичине чоюлуп алар кире элек. Бирок соттон уттуруп атат да. Сот биздин соттордогу жанагындай кытайлыктарга берип койгонго чечим кабыл алып атышпайбы? Утуп атышпайбы алар сотту? Биздин соттордогу сатылып атпайбы? Бийлигибиз сатылса, соттор сатылса, ошолорду кыргыз эмне кылат? Өзүнүн байлыгынан айрылып атса. Эмне болот? Алар ал мамлекеттин ишканалары кирчи болсо уже чыга албайт. Аны чыгарам дечи болсо согуш башталып кетиши мүмкүн. Кытайлыктар эч качан өзүнүн жанагы ишмерлигине бирөөгө кол чалчу болсо, керек болсо армиясын киргизип коет. Чындыгында бул уже мамлекеттик кызыкчылык. Алар киргенден кийин уже чыкпай каласың. Болду. 1000 революция жасасаң да чыкпайт. Бул коопсуздук маселе да. Баарыбыз көрүп турабыз. Азыр көз арткан жетим тоо. Россияны болчу болсо башка саясат. Кошмо Штаттарды болчу болсо мына Карабахты башташты, тиги Молдавияны өзүнүн кишисин коюшту, Украинада өзүнүн кишисин коюшту. Алар эми бияка дагы көз салып атат. Орто Азиядан дагы биз өзүбүз каалаган саясат өткөрөлү деп. Ушундай үч чоң мамлекет ушинтип карап өзүнүн кызыкчылыгын иштеп атканда саясатчылар мамлекетин ойлобой, ошо бир тарапка өтүп кетейин деген ой саясатын жасап атса, кыргыз элибиз каяка барат? Ошондуктан бир кызык ситуация болуп калды да. 10-январда Кыргызстандын тагдырын элибиздин колунда болуп калды. Эл кимге добуш берсе, ошо келечектеги Кыргызстандын келечеги. Туура эмес чечим кабыл алып калчу болсо, туура эмес президент шайланып калчу болсо, анда элибиз капа болбошубуз керек. Мамлекетибизди жоготуп ийебизби, эгемдүүлүктү жоготобузбу? Ким күнөөлүү болот? Ошо добуш берип аткан шайлоочулардын күнөөсү болот, саясатчылар эмес. Кээ бирлер айтып атпайбы, ой, тиги Садыр Жапаров жаман экен, тиги жаман экен, бул жаман экен. Ошолорду шайлап аткан адамдар. Күнөө шайлоочуларда болот онунда. Алар болсо жанагы талапкерлер өзүнүн кызыкчылыгын, өзүнүн программасын айтып чыгып атат. Ошолорго баа бере турган, айткан сөзүнө эмес, кылган ишине, мурдагы кылган ишине баа берип туруп, тиги элибиз добуш берчү болсо, ошондо мамлекетибиздин жашап аткан өзүңдүн, баларыңдын, неберелердин келечектеги вообще кыргыз элинин келечегин чече турган добуш болуп атат.